Кедейлерге акча чыгым жабыш үчүн, орто адамдарга эл катары жашаш үчүн, байларга акча табыш үчүн акча керек. Башка ойлоно албайт. Мыякта бир жер чыгып атат, мага акча керек болуп атат, акча керек болуп атат. Неге? Жер чыгып, жерди алып коем, цена өсөт. Бирдемке чыгып аны кылам, бул өсөт. Баягындай расход эмес да. Булар акчаны көбөйтүшүн. Ошол эле убакта жөнөкөй мисал айтайын, бай менен кедей орто адамдарды. Бир самолет турат дейли. Кедей мындай карайт дагы, ушул самолетту өмүрүмдө ала албайм дейт. Понятия жок, анткени акча чектелүү. Орто адам айтат, ушул самолетту алыш үчүн өмүр бою иштеш керек. Даже өмүр бою ичсең да жетпейсиң дейт. Мындай ушунчалык кыйналасың дейт да, ушуга жетиш үчүн. Анан бай мындай карайт да самолетке. Муну менен кантип акча тапса болот экен дейт да. Буну кимге арендага, кимди клиентти таап, ким поставщик таап, мындай кылып байландырыштырып, анан аяктан акча чыгарам деп ойлойт. Эми жөн эле көз караш. Сиздердин дагы сабаттуулукту үйрөнүш үчүн мындай кылсаңыздар болот. Акчаңыз келди. Сиз бир жерге акча койгондо ошол нерсе өсөбү, түшөбү? Вопрос ушул.